Ал эми сиздер менен биздин бүгүнкү спорт коногубуз дагы бар. Дүйнө жүзүндөгү эң популярдуу спорттун түрлөрүнүн катарын толуктап келе жаткан jiu-jitsu боюнча бүгүн кененирээк кеп кылабыз. Себеп дегенде жети дубандан келген каттардын арасында дал ушул спорттун түрүнө кызыккандар абдан көп болгон. Бүгүн конокторубуз дагы бар. Алар jiu-jitsu федерациясынын биринчи вице-президенти Жээналиев Жалын Муратбекович жана дал ушул федерациянын башкы катчысы Айжан Кадырбековалар биздин студияда. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, рахмат. Алгачкы эле сурообуз. Jiu-jitsu федерациясы Кыргызстанда качан түптөлгөн? Азыркы тапта кандай иштерди алып барып атат? Кененирээк кеп кылсак. Биринчиден биз ошол улуттук федерациянын атынан, федерациянын президенти Абдурахман Муртазалиевдин атынан НТС телеканалына терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Анткени азыркы учурда ошол биздин массалык маалымат каражаттары спортко канчалык көңүл буруп, ошол спортту элдин арасында региондордон канчалык популяризациялык кылса, ошончолук жаштардын спортко болгон сүйүүсү, спортко болгон агымы сөзсүз түрдө көбөйөт деп ишенем. Анан эгерде биздин федерация боюнча айта турган болсок, биздин федерация бүгүнкү күндө бүт Кыргыз Республикасында ишин алып барганга аракет кылып жатат. 2016 жылдан бери жыл сайын Кыргыз Республикасынын чемпионаты өтүп Бишкек шаарында, анан башка региондордо дагы федерациянын өкүлчүлүктөрүн ачканга бүт аракеттерди көрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында федерациянын өкүлчүлүктөрү ачылып, бүгүнкү күндө Нарын, Ысык көл облустарында ачуунун ниетин, аракетин көрүп жатабыз. Анан Талас облусу негизи эле ушул күрөш багытында спортсмендерге бай облус. Ошого байланыштуу биз бүгүнкү күндө биздин Бишкектеги ошол эң негизги спорттук залда 4 агайды үйрөтүп, эртең менен кечинде тренировка кылдырып, Кудай бурса жакынкы арада Таласка барып бул спортту жандандырат деп пландаштырып жатабыз. Эң сонун негизинен эле федерация дегенде, мисалы үчүн спорттук федерация дегенде сөзсүз түрдө баягы колдоо деген нерсе эске келет экен. Себеп дегенде олимпиада болобу, дүйнөлүк чемпионат болобу, азиялык чемпионат болобу, өлкө чемпиондугу болобу, баягы спортчуларга ошол чемпионатка чейин даярдык, кандайдыр бир деңгээлде витаминдерди колдонуу же болбосо күнүнө режимди кармап спорт залдарга барып дегендей сөзсүз каражат керектелет. Көпчүлүк маселе каражатка такалат. Каражат жагы кандай? Мамлекеттик тараптан колдоо барбы? Бул жагы кандай болуп атат? Негизи эле бүгүнкү күндө сиз айтып кеткендей өкмөт тарабынан ошол жаштар дене тарбия жана спорт агенттигинен биздин федерацияга каржы тараптан дагы колдоо көргөзүлүп турат. Өткөн азиялык оюндар жана Азия чемпионатында сөзсүз түрдө колдоо көргөзүп, биздин ошол Азия оюндарынан утуп келген 4 спортсменге 1 жыл бою ошо стипендия төлөнгөн. Ошол Азия оюндарын биринчи утуп келген спортчуга ай сайын 60 000 сомдон берип, анан экинчи, үчүнчү орунду алгандарга 40 000 сомдон төлөнүп келинген. Мен ойлойм, бул чынында эле биздин Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Анткени мындай каражатты төлөп, ошол жаштарга стимул берген да бир чоң шарт түзөт го деп ойлойм да. Анан эгерде өлкөдөгү спортко болгон мамиле боюнча айта турган болсок, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн программасы иштеп жатат. Ошол дене тарбия жана спортту өнүктүрүү боюнча 18-22 жылдарга чейин. Бул программа социалдык, маданий жана педагогикалык көрүнүш катары кабыл алынып, негизи эле элдин эң негизги генофондду сактап калуучу ден соолукту өнүктүрүү болуп эсептелинет да. Бул бир эле гана физикалык мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрбөстөн спорт. Бул адамдын ошол ички дүйнөлүк сапаттарын, психологиясын өнүктүрүүгө бир шарттарды түзөт да. Анан ошол программанын негизинде бүгүнкү күндө
спорттун массалык түрдө элдин арасында жайылтуу болуп эсептелинет да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин өлкөбүздө бул спорттун жайылуусу 13% болот да. Бул ошол Борбор Азияда Бул джиу-джитсуну айтып атасыз, Жок, жегеле жалпы спорт массалык боюнча. спорттун элдин арасындагы 100%дын 13% гана эле ошол спортко машыгуусу, спорт менен машыгуусу жайылган да. Бул эгерде Казакстан менен салыштырмалуу 25% Казакстанда, 25% эл. Өзбекстанда 23%. Ал эми Англияда болсо эң алдыңкылардан болуп ошол 40-45% түзөт да. Ошол биздин программанын негизинде 25-жылга чейин спорттун жайылтуусун элдин арасында 25%га жеткизүү болуп эсептелинет да. Мен ойлойм, ушул биздин федерациядай жаңыдан өсүп келаткан, бутуна туруп келаткан федерацияларды өкмөт колдоп, каржы тармагына каржылап жана башка стимул берүүчү мүмкүнчүлүктөрдү берсе, сөзсүз түрдө ошол 25%га жетет деген терең ишенич бар. Анткени бүгүнкү күндө спорт чынында эле Кыргызстанда өнүгүп, өсүп, популярдуу. Ошол каржы башка мен айтып кеткен мамлекеттегидей болбосо дагы мүмкүнчүлүктөр, каржылуу мүмкүнчүлүктөр, бирок элдин мүмкүнчүлүктөрү, жаштарыбыздын өсүп келаткан спорттук мүмкүнчүлүктөрү сөзсүз түрдө буга шарт берет да. Эң сонун, мисал үчүн башка федерацияларды карай турган болсок, салыштырмалуу деңгээлде Азия чемпионаттары өтүп атат бизде, Көкбөрү боюнча эл аралык оюндар өтүп атат, дүйнөлүк көчмөндөр оюндар өтүп атат. Эгерде джиу-джитсу боюнча кандайдыр бир чемпионат өтсө, Кыргызстан аны кабыл алууга даярбы, федерациянын даярдыктары дегендей? Биз уже Шарттар каралганбы дегендей? Шарттар каралган. Эгер башка түрлөрдүн чемпионаттарын тосуп ала турганга күчүбүз жетсек, биз көрдүк, там эркин күрөштөрдүн чемпионаты өтүп кетти. Греко-римскийлердин чемпионаттары өтүп кетти. Биз дагы эл аралык федерацияга заявка таштаганбыз. Чемпионат Азия өткөрөлү деп. Бул жылы же негизи эле 2021-жылкыга заявка таштаганбыз. Аларды каралып, бирок бизге азыр пока жооп келе элек. Жооп келе элек. Көпчүлүк учурда спортчулар дагы айтып калышат, мен бул спорттон кетем, себеп дегенде менин кыялым олимпиаданы жеңүү, ал эми мен машыккан спорттун түрү олимпиадалык түргө кирбейт экен деп. Джиу-джитсу менен машыккан спортчуларда мындай көйгөйлөр жаралабы? Мындай көйгөйлөр Негизи эле джиу-джитсу олимпиадалык түргө киреби? жок, джиу-джитсу олимпиадалык түргө кирбейт, бирок абдан көп азыр мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Джиу-джитсу азыр уже Азия оюндарынын катарына кирди. Закрытые помещения. Азиатские игры в закрытых помещениях деген да турнирлер бар. Ошолордун катарына кирет. Азырынча ошо олимпиадага кириш аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Азырынча кире элек, бирок дүйнөлүк чемпиондук бар да? Дүйнөлүк бар. Эң сонун. Негизи ошо могу келаткан быйылкы олимпиадада эмки жылкыга кайсы спорттун түрлөрү кирип калышы ыктымал деген суроо каралат. Ошон үчүн 24-жылы Францияда өтө турган олимпиадага толук мүмкүнчүлүктөр бар деп ишенем. Бирок мен ошол айтып кетет элем, ошо бул джиу-джитсунун башталышы ошо бул Бразилияда болгон да. Анан Бразилиядан болуп Америкага жайылып, анан Европада жайыла баштаган да. Ошондуктан биздин негизи эле жаштар чет мамлекетке барып, чет мамлекеттин тажрыйба топтоп ошону көргөндө бул өтө чоң стимул. Кыргызстанга келип, Кыргызстандан ошо сиздер аркылуу элге жайылса, бул дагы бир чоң стимул болот да. Бул джиу-джитсу аркылуу деген көптөгөн жаштарыбыз ошол Европага, Америкага барып көрүп, ошол жерден машыгып келип атат да. Анан мына бүгүнкү күндө бизде дүйнө жүзүндө UFC деген уюм бар. Бул UFC уюму деген бүгүнкү күндө эң алдыңкы уюмдардын бири да. Анан бул джиу-джитсу негизи 20-жылдын башында ошол Япониядагы дзюдонун өтө күчтүү мастерлеринин бири Маеда деген инсан болгон. Ошол инсан дүйнө жүзү боюнча кыдырып, ар кайсы спорттун түрлөрүнүн өкүлдөрү менен күрөшүп жүрүп, анан ошол Бразилияга келип, Бразилиядагы бир чоң бай аристократтар менен таанышып, анын уулдары ошол күрөш менен кызыгып, анан ошол уулдары катышып, анан Бразилиядан жайылып кеткен да. Анан
бул ошол түптөлүш боюнча айта турган болсок, дүйнө жүзүнө белгилүү болгон убакытта айта турган болсок, бул ошол 90-жылдары Ройс Грейси деген UFC'нин 1-чи, 2-чи, 4-чү чемпионатынын 1-чи местасы алган. Ошол джиу-джитсунун мастери болгон да. Анан ал деген өзүнүн күрөштөрүндө, мушташтарында ошол UFC'де бул тайквондо, бокс, грек-рим, эркин күрөш боюнча алдыңкы чемпиондорду утуп, анан өзүнөн 2 эсе чоң келген адамдарды, азыр YouTube'дан да көрсөңүздөр болот, 2 эсе чоң келген адамдарды да күрөштөн баса калып уткан учурлар болгон. Анан ошондон кийин UFC'нин, MMA-дин эң негизги кыйын спортчулары ошол джиу-джитсуга барып, ошол джиу-джитсудан өзүн үйрөнүп, анан UFC'ге, MMA-га келген. Анан Чарльз деген Бир суроом бар, сөзүңүзгө аралжы айтып келатканыңызда бере калайын. Көпчүлүктү кызыктырган суроо, джиу-джитсуну мен көптөн бери уга элекмин, бул спорттун түрүн укканым менен кандай түргө окшош деген суроолор да келген бизге. Спорттун кайсы түрүнө окшошуп кетет деген суроолор бар. Ошону да айтып өтсөңүз. бул ошол бул спорттун түрү, эл аралык спорттун түрү, бул партерде эң негизги күрөш өтөт. Анан буратма, эң негизги буратма ыкмаларды колдонуу менен өтөт да. Анан мен ошол жанакыл сөзүмдү аяктап кетип атат, буратма ыкмаларын UFC'де эң көп колдонгон. Анан өзүнүн карьерасында 13 жолу жеңишке 13 жолу жеңишке жетип, анан 13 жолу ошол буратма ыкмалардан утулган эң көп деп эсептелинген UFC'де ошол Чарльз Оливейра деген инсан бар. Ошол инсан эң популярдуу спортчулардын бири. Андан тышкары Нейт Диас, Конор Макгрегор менен мушташып, ошону утуп, ал дагы ошол джиу-джитсудан келген спортчу. Анан ыкмалар боюнча мынакей бизде Кыргызстандан белгилүү Айымы ошол джиу-джитсу боюнча кененирээк маалымат. Кандай ыкмалар бар? Мисалы үчүн жеңишке жетиш үчүн кандай ыкмаларды колдонуш керек? Күрөштү билебиз, мисалы үчүн туше деп коет, артка чабуу деп коет, капталга чабуу, артка ашыруу, айтор бир топ түрлөрү бар. Бул спорттун түрүндө кандай эрежелер бар? Кантип жеңишке жетиш керек? Очколук түрдөбү же кеңирээк айтып берсеңиз? Эгер мелдештерде болсок, анда очколук түрдө менен утса да болот. И буратмадагы жана монтма ыкмаларын колдонуп утса болот. Буратма ыкмаларын дененин ар бир суставтарына өткөрсө болот. Колдон баштап буттан, тизени, моюнду жана монтуп да утса болот. Кайсысы ыңгайлуу келип калса? Кайсысы ыңгайлуу келип калса, ошолорду колдонуп утуп алса болот. Же анда мүмкүнчүлүк келбесе, буратма жасаганга мүмкүнчүлүк келбесе, анда балдар менен утуп алса болот. Очколук эсепте. Эң сонун бар бир убакыт деген убакыт тез учуп баратат. Акыркы суроом болсун. Джиу-джитсу менен машыгам деген биздин келечектеги жаш муундарга сиздерден кеңеш. Джиу-джитсу жумшак спорттун түрү болгон үчүн джиу-джитсу менен ар кайсы катарда кишилер машыкса болот. Жаш балдардан баштап чоң улуу байкелерден бизде машыгышат. Кыздарга дагы аябай керектүү нерсе деп ойлойм. Өзүн сактоо үчүн, денени бекем кармаш үчүн, дисциплина, тартип кармаш үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүк болмок. Биздин залга келгиле. Машыккыла. Бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө 72 спорттук федерация бар. Бирок анын ичинен 5 эле федерация, ошол жанагы айтып кеткен программа боюнча 5 эле федерация олимпиададан утуп келгенге мүмкүнчүлүгү бар деген анализ бар да. Анан олимпиадалык эмес спорттордун потенциалынын арасынан джиу-джитсу федерациясы, джиу-джитсу спорт түрү өтө жогору турат. Анткени биздин спортчулар дүйнө жүзүндө белгилүү болуп, биздин спортчулар дүйнө жүзүн багынтып келатат. Ошон үчүн жаштар бул спорт түрүн өздөштүрүп, сөзсүз түрдө ошол олимпиадага Кудай бурса кирип калса олимпиаданы утам, болбосо ошол азиялык оюндарын утам, дүйнө жүзүн утам, спорт менен машыгам деп ниеттениш керек. Спорт бул чынында эле бул жашоону күн сайын
Узартуучу дагы нерсе. узартуучу нерсе да. Туура. Рахмат сиздерге, келип бериңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көпчүлүгүңүздөрдүн сурооңуздарга жооп алдык окшойт. Себеп дегенде бизге келген каттардын көпчүлүгүндө дал ушул популярдуу болуп келе жаткан спорт тууралуу кеңирээк маалымат берсеңиздер деп сурангансыздар. Андыктан 7 дуан боюнча кенен маалымат ала алдык. Бүгүн бизде конокто Jiu-Jitsu Федерациясынын биринчи вице-президенти Жээналиев Жалын Муратбекович жана Jiu-Jitsu Федерациясынын башкы катчысы Айжан Кадырбекова болду. Сиздерге рахмат. Федерацияга ийгилик каалайбыз. Ал эми биздин эфир улана берет.